Кызыл зонада иштеп жаткан медиктердин жеке коргонуучу кийимдери талаптарга жооп бербейт. Ал эми элден келген жардамдар колдонууга берилбей кампаларда катылып турат. Анын айынан жүздөгөн кол алтын өмүр сакчыларын жоготтук. Президент менен жолугушууга барган ыктыярчылар кооптуу вирус менен күрөшүүдө ушул сыяктуу одоно кемчиликтер болуп жатканын ачык айтышты. Анжелика Кайратова аптекалардагы баалардын негизсиз кымбатташына каршы чара көрүү үчүн мамлекеттик дарыкана ачууну сунуштады. Биз кечээ күнү мисалы ЦПФимди 85 рубльга алып келсек, Москвадан, бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ушул мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат. Чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз. Андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Ал эми журналист ыктыярчы Тынчтык Алтымышев өкмөттүн ыктыярчылардан кабар албаганын, жок дегенде кеп кеңешин айтпай, тескерисинче атаандаш көргөнүн айтып чыкты. Ал эми коопсуз шаар долбоору шашып бараткан ыктыярчыларга келгенде катуу иштеп, айдоочуларга ол чойгон айып пулдарды салышыптыр. Бул жагынан жеңилдик берүүнү өтүндү. Анан дагы бир көйгөйдү айтып коеюн азыр. Жанагы обсервацияларда, стационарларда 14 күнгө деп келишим түзүлүп врачтар иштеп атат, медиктер иштеп атат. 14 күндөн кийин алар же үйлөрүнө изоляцияга кетип атат, же обсервацияга кетип атат. Бирок ошол 14 күнгө деп эсептелген акчасы айдын аягында тийип атат да. Эми 15 күн, 14 күн иштеп күнү түнү ковид менен, ажал менен түздөн түз кармашкан врачтар 15 күн зарыгып ошо биртки иштеген айлыгын күтүп атат да. 32 миңден 27 миңден 32 миңге чейин экен болгон. Спортчу жана ыктыярчы Абдурахман Муртазалиев элден келген коргонуучу каражаттар кызыл зонада иштеп жаткан дарыгерлерге берилбей, кампаларда катылып турганын айтып, Бишкектеги номер 1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоевди сынга алды. Я напомнил вашу цитату, ваши слова. Мен сиздин цитатаны эсине салдым. Президент Сооронбай Шарипович, ким элден уурдаса, ал эл душманы деп айткан. Келгиле, эл душманы болуп калбайлы деген. Эл берген аманатты Бошкоевдин колуна тапшырдым. 5 күндүн ичинде мага миңдеген билдирүүлөр келди. Респираторлорду дарыгерлерге бербей жатканы тууралуу. Мен бейтаптарга атайын барсам, маскаларды болгону жетекчилик тагынып жүрөт. Ал эми дарыгерлердин бири да албаптыр. Мени көрө коюп, өзү дароо тагына калды. Бирок ал кызыл зонага кирбейт. Ал мага маскаларды сатпаганын, аптеканын кампаларында жатканын айтты. Бирок биз аны кампага сактап коюу үчүн берген эмеспиз. Ошол эле күнү дарыгерлерге таратылып берилиши керек болчу. Жарандык активист Урмат Насыкулов президент менен жолугушууда дарыгерлерге убада кылынган каражаттар берилбегенин жана бул тууралуу ачык айтып чыккандар куугунтукка кабылып жатканын ачык айтты. Ал эми мамлекет башчысы айтылган сын пикирлерди терикпей, кызыгуу менен угуп, бардык маалыматтарга маани бергенине ыраазы болгон. Критика көп болду, жана ошондой курт суроолор болду. Мисалы депутаттар айта албаган нерсени ушу жаш ыктыярчылар айтты да, бул негизи уят эле нерсе да. Президент бардыгын уктуп, укмак түгүл өзүнүн жана кагаздарына, блокнотуна жазып атты ар бир суроону. Бүткөндөн кийин ошо суроолорго тезис катары жооп берди. Бирок жакынкы арада ошо ар бир суроого жооп даярдалат деди да. Ал эми Аскар Алмаз уулу өз ишин так аткара албаган айрым кызматкерлер президентти уят кылып сөзгө калтырып жатканын айтып чыкты. Если аким района городского, эгерде шаардагы бир райондун акими өз милдетин так аткарбаса, эл эч убакта акимди күнөөлөбөйт. Себеби алар мамлекеттик машина кандай иштерин жакшы билбейт. Алар президент көңүл бурган жок дешет. Шаарда стационарлар ачылганда эң жөнөкөй кандагы кычкылтекти өлчөөчү кичинекей пульс оксиметр жок болуп чыкты. Ансыз дарыгерлер дары жазып бере албайт. Азыр мамлекеттик органдардын иши президентти дискредитациялоо операциясына окшоп жатат. Анткени бардык органдар сизди дискредитациялоо үчүн иштеп жаткан сыяктуу. Биз азыр ушул иштеп аткан ишибизди алдыга жылдыр үчүн бир ыргакта чогуу иштеш үчүн мына билесиздер, өкмөттүн алдыгында ыктыярдуу жардам боюнча координациялык кеңешме түзүлгөн. Мында кандай маселе болсо, кандай ойлор болсо, кандай максаттар болсо, кандай кемчилдик болсо, жанакындай чечилбей аткан мына маселе жанагы Фушиктеги больница мисалы айтып атам да, больница боюнча кээ жерде мына айтып атат, отургуч жок деп айтып атасыңар. Эми элементар нерсени кылып койгондор мына азамат айтып атпайбы азыр, мен алып барып бердим. Отура турган столду алып барат. Эми ал ошол жердеги бийликтин иши да, акимдин иши, ошол жердеги иштеп аткан адамдардын иши да. Ошондой маселелер болсо, ошону координация кылып турсаңар, мен да жардам берейин, чогуу иштейли, чогуу оңдойлу.
Жолугушууга катышкан ыктыярчылардын көбү иш чара калыпка салынбай, баарына каалаган оюн эркин айтууга жана бардык суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтып жатышат. Мамлекет башчы ыктыярчылар мамлекетте чоң күч экенин белгилеп, көйгөйлөрдү чогуу чечүү боюнча сунушун айтты. Алдыда аймактардагы ыктыярчылар менен да онлайн жолугушуу өткөрүп, алардын сунуштарын угууга убада берди. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.